Биз эми бир эле ушул Кытай менен эмгектенип Кытайга гана каттаган айдоочулар эмеспиз. Биз Россияга жүргөнбүз, Казакстанга жүргөнбүз, Өзбекстанга жүргөнбүз, Тажикстанга жүргөнбүз. Эч кайсы жерде мынандай узакка созулган кезек күтмөй жок. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, достор, ошондой эле бийлик өкүлдөрү. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан экономикалык жана социалдык жактан өтө оор шартта жашап жатат. Биздин бюджетибизди толтурган эң негизги система бул таможня системасы. Айтайын дегеним, таможнядагы пробкалардын кесепетинен бүгүнкү күндө Эргештамда Майдан нейтральный зонасында 600 машина өтө албай жатыптыр. Ал эми беркел Эргештам таможнясынын өзүндө дагы бир 400-500 машина уже баягы таразага тартылып, жана Эренгенден өтүп дегендей ушундай процедураларын өтүп атыптыр да. Ошого байланыштуу бир сменада иштеген таможня баягындай успеть этпей атыптыр да, мындай айтканда, үлгүрбөй атыптыр, кыргызча айтканда. Эми ошого сиздерге кайрылуу. Таможнядагы айдоочулардан пробкасы түзүлүш үчүн 100 сменада иштей турган таможня кызматкерлерин түзүп беришиңиздер керек да. 100 сменада иштеген. А бир смена үлгүрбөй атыптыр. Эске түшүрүп, таразага тартып дегендей. Убакыт абдан көп талап кылынып атыр да. Ошолорго эле бир канча убакыт кетет экен. Таможня декларацияда көрсөтүлгөн жүктүн тизмеси жүк ташуучу машинадагы жүк менен дал келеби, келбейби, аны кытайлар текшербейт дейт. Мурда текшериш үчүн аны азыр жоюп койгон дейт. Таможенный декларацияда эмнелер көрсөтүлгөн болсо, ошого ишеним артылып туруп, жүк таразага коюлуп, тез өткөрүлөт экен да. Эренгенден жок экен. Мурда болгон экен. Азыр жок дейт да Кытайда. Жүк ташуучу машиналар бат-баттан растамашка болсо, ошол таможнядан түшкөн пошлинадан бюджетибиз дагы толуктанып, экономикабыз алдыга жүрүп, элибиз өнүгөт эле. Кыргызстандын Эргештам таможнясынан бир сутканын ичинде 100 машина араң растамашка боло турган болсо, ал эми Казакстандын Кытай менен чектешкен границасынан бир күндө 1,5 миң жүк ташуучу машина растамашка болуп өтөт экен. Кудай буйрса, мына жакынкы күндөрдө дагы өзүм дагы барып, жеринен барып ошол жерден кабар алып келейин деп атам да. Чын эле ошондойбу, андай эмеспи? Мына Кудай буйрса 3-4 күндөн кийин барып, ошол жердеги айдоочулар менен жолугушуп, ошол жердеги ишкерлер менен керек болсо, ошол жерде болуп калса, ишкерлердин өзү менен дагы ушул жолугуп, суроо жооп алып келейин деген ниетте турам. Ошол кабарды Кудай буйрса ушул бийлик өкүлдөр сиздерге жеткиребиз. Мына ушул жагына көңүл бөлүп койсоңуздар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Биз эми бир эле ушул Кытай менен эмгектенип Кытайга гана каттаган айдоочулар эмеспиз. Биз Россияга жүргөнбүз, Казакстанга жүргөнбүз, Өзбекстанга жүргөнбүз, Тажикстанга жүргөнбүз. Эч кайсы жерде мынандай узакка созулган кезек күтмөй жок. Россияда мисалы, Казакстанда, Өзбекстанда бизчелик сотрудник жок таможнядачы. Үчөө чыгат, үчөө эле тейлеп коет дейт. А бизде мына жерде толтура сотрудник турат, бирок ошо иштегенге шарттары жок. Тараза иштебейт, Эренген иштебей калат. А кече 2 күн алдын сейф пакетке пакет жок деп айдоочуларды кармап отурду. Ошол башка мамлекеттердегидей эле бат-бат өткөрүп турса, биздин мүдөбүз, биздин талабыбыз ошол да. Ушу өтө кеч иштеп атат. Башка жерлерде мындай эч кандай мынтип 3 күн, 4 күн кезек күткөн жер жок. А Кыргызстан неге анчалык кылып атат түшүнбөйбүз. Эгерде мындай кызматкерлер жетишпесе, 2-нчи сменаны иштесе болот, 3-нчү сменаны иштесе болот. Манчалык адамды страда этпей. Тура элеби?